Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бизде ушундай аппак сон болуп жаап атат туугандар. Бүгүн 7 март 2025 жыл. Сиздерге өтө бир кызыктуу, пайдалуу видео чыгарат буюрса. Кийин болсо дагы бир аз элге пайдасы тийсе өтө сонун болот. Адрес айта кетсек, адрес Нокат району, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө туугандар. Сиздерге сарай менен ушул жаңы сарай салыптыр. Ушуну чыгарабыз. Бунун узуну 20 метр экен туугандар. Ал эми туурасы 6 метр. Уже сарай толук бүтүптүр. Ичине малдарды байлап баштаптыр. Сарай менен ичине ошол азырынча 4 торпокту байлаптыр. Ошол боюнча сиздерге видео чыгарабыз. Элдер менен бөлүшөйлү деп. Bunun ээси өзү Россияда экен туугандар. Мага чалып, ошо барып тартып кой деп сурангандан мен келип, сиздерге буюрса элдерге пайдасы тийсе өтө сонун болот деп тартып чыгардык. Бирден лайкты басыңыздар. Ушул биздин Байкежи каналга сөз катталыңыздар. Сиздерге мына ушундай кызыктуу, пайдалуу, элге пайдасы тийген видеолорду ар дайым буюрса биз чыгарып турабыз. Анан ушундай сарайыңыздар болсо, ким бука баккан болсо, кунажын баккан болсо, чакырсаңыздар биз буюрса барып колдон келишинче элдерге тартып чыгарабыз. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Биз буюрса ишибизди баштадык. Бизге ийгиликти каалап коюңуздар. Бул сарайдын узун туурасы 20-6 экен. Мына эки чекесине мына суу тетиктеринин эмелерин коюптур. Буга 100 шипр кетти дейт. Үстү ошол старофил торсундары терек менен болуптур. Ал эми бул жакта торсундары карагай экен. Мына алды жагы ушундай 4 айнек коюптур. Кичине айнектер коюптур бирок. Бисмилла деп биз ичериге кирели. Мына фундаменти болжолду бир 1 метр, бул жагы жарым метр, ал эми ошол жагы барып 1 метрге жакын болуптур. Мына бул главный эшиги экен. Бунун 1.10 экен туугандар. Бисмилла. Ой, машалла. Киргенде эле мына сол жактан мына ушундай чөп түшү атайын тешикче кылып даядап коюптур. Бул жагы дубал уруп, мынакей туугандар, эч кандай чөп жанагындай тоок чачып койбойт экен. Киргенде мына ушул акур, бул жагы адам басчу. Проходу 95 сантиметр экен. Туугандар, ал эми бул жагы жемкана экен. Мына ушул жагы тең жемкана экен. Өтө сонун кылып, кыскасы шартты түзүптүр. Биз сиздерге дагы маалымат бере берели. Киргендеги мына ушул проход метрин алып алдым. Акурдун бул жагы 68 болуп туугандар. 68. Мунусу 14. Бул жагы болсо 20 болуптур. Бул жагы акурдун ичи 34. Ал эми бул бийик жагы болсо 46 болуп тургандар. 46. Бул жагы болсо 46 бул жагы дагы. Мына проход 1 метр, буларды айтып тургандар. Бул жагы 20 болуптур. Ал эми мына ушул жери 1.90 экен. Мына ушул жерден бул жерге чейин 1.90 экен. Бул кыгыла турган жери болсо почти 40 сантиметр. Бул жактагы проходу 1.10 болуптур туугандар. 1.10. Аркасынын жагынан дагы 4 айнекти коюптур. Бул жактан дагы чийгетчү эшиги бар экен. Ошондо 2 эшиги бар экен. Бул жакта дагы, бул жакта дагы. Бул эшиги 1.10 экен туугандар. Мына 2 кабинага комнатасына ушул жемкана экен. Бул мына мал байлай турган местасы 13 места экен. Мына ар бир көзү 1 местадан экен. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 экен туугандар. Бул жагы болсо ушундай койгон экен. 7-8 şu 10 koyuğa çeyin hocam ol. Mına ушундай.
Бул жагы фундаменти 1 метр куюлуптур. Дубалдын бийиги 2,40 ошондой болуп тургандар. 2,40, 2,35 бар экен. Мына бул жагы профилдерди, мына үстүнө профилдерди коюптур. Турбаларды коюп тургандар. Турбанын аралыгы 1,60 экен. Мына ар бир турбанын аралыктары 1,60 экен. Ошондо 1,60-тын ортосуна мынаны койгондо ошондо булар 80 экен да, почти 80 болгондо кичинерак турпок унажындарга мына места өтө сонун болот. Ээси айтуубуз боюнча кандай кемчилигим болсо комментарийге жазыңыздар дейт. Анан бир аз болсо да пайдасы тийсе ушул атайын чакырыптыр мени. Тартып чыгарып койчу. Элдерге болсо да, кичине болсо да пайдасы тийсе өтө сонун болот деп. Анан кемчиликтерим болсо комментарийге жазсын дейт. Бул жактан ошо сыйдыгы мындай агып бул жака чыгып кетет экен. Мына ушул жери бир он болду. Мына бул айнектери бар экен туугандар. Бунун кам кирпичи, дубалы кам кирпичтен болуптур. Торсундары болсо карагай болуптур. Буга канча акча кетти экен десеңиздер, эң кызык жерин айтсак, буну ошол үйдүн ээси өзү кылыптыр, полный уста өзү болуптур. Общий 300 000 акча кетиптир туугандар. 300 000 акча кетиптир. Ушул нөлдөн баштап бардык шипырга чейин, бүтүшүнө чейин 300 000 пул кетти дейт. Бирок устасы мен өзүм болдум дейт. Ошондо устаны кошкондо общий бир божомол негизи эгер быйыл ким салам деген болсо, уста дагы болбосо, материал дагы жок болгон болсо, общий бир 400 000 тегереги кетип калат акча негизи. Сарайдын размерине карап туугандар. Мына ал торпокторду кече 3 күн мурун алыптыр, 35 000 болуптур. Арык торпоктор экен эми. Буйруса жемдесе 2 айда жакшы болуп калат. Асты мына бул полу кирпич экен туугандар. Буга бир кирпич примерно бир 600-700 кеткен. Себеби мен дагы сарайыма 14 метрге 400 кеткен да. Ошого мен мына божомол кылып айтып койдум. Бунун ичи эми канча бир 12 метр чыгат да анын ичи. Мына ошол жерге чейин. Ошого бир 600 чыгат да. Торпокторду ошол 35 000 алыптыр. Эми булар энчиге алыптыр, негизи эртең жазда жайлоо кетет экен. Мына туугандар, эми биз колдон келишинче тартып койдук. Ээси өзү Россияда экен. Мага мына чөп салган жери жакты. Ушундай ким пландап аткан болсо, ушу сарайды да көрүңүздөр. Өтө жакшы вариант экен. Анан кимде ким ушундай сарай салган болсо, чалыңыздар, биз буйруса барып тартканга даярбыз. Иншалла. Ким бука багып аткан болсо, унажын багып аткан болсо, чакырсаңыздар, биз элдерге бир аз болсо дагы пайдасы тийсе өтө сонун болот. Акчасы буга ошо 300 000 акча кетти дейт ээси. Бул жагы ошо койгона. Туугандар, мына ушундай сарайларды баарыңыздарга салып, ичи толо кой, малга толсун туугандар. Баарыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Ушундай сарайлар баарыңыздарга насип кылып, ичи толо мал койго толсун туугандар. Бул пароходду ошо 95 чыкты. Мына. Мына торпокторго бир аз мына чукурлугу чукур болуп калат окшойт. Булар бир жайлоого барып келсе, буйруса кыйла чоңоюп, бакканга даяр болуп калат. Комментарийге жазыңыздар, кандай кемчиликтери болуптур туугандар. Бирок өтө сонун кылыптыр. Молодец, Алла разы болсун.
мээнетти кылыптыр, өтө сонун кылыптыр. 300 000 акча кетти дейт ушуга. Гранты жок экен же грант жок экен ошо. Гранты жок экен, бир эле гранты жок экен. Суу гранты. Же балким эми даярдашы мүмкүн, местасы болушу мүмкүн. Мен көрбөдүм, бирок мындай светтерди полный монтаждарды эзип коюптур. Өтө сонун. Туугандар, биз мына ушинтип видеобузду жыйынтыктайбыз. Алла ыраазы болсун баардыгыңыздардан. Кемчиликтери болсо комментарийге жазып коюңуздар.